Жалал Абад шаарындагы аялдамалар жеке тараптарга ижарага берилип кеткен. Алардын бири аэропорттун жанындагы бул аялдама дүкөнгө айланган. Аялдамасыз калдык деген жашоочулар нааразычылыгын билдирүүдө. Бул жерде эч кандай остановканын белгиси жок. Ал жерде болсо эко халал деп частный бир адамга, жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн сатылып кеткен. Ал жерге келген адамдардын күнү түн ызы чуусу, машиналардын дагы кошумча болгону, андан сырткары биз күндүзү ишке бара албайбыз. Жаш балдар мектепке бармак түгүл, биз ишке баса албайбыз да, машиналар ушунчалык тыгын болуп, басганга мүмкүнчүлүк жок. Ушул жерде турасыңбы? Аркандан машиналар келип токтоп бул жерден өтө берет. Жергиликтүү бийлик тургундардын нааразычылыгынан улам бул аялдаманы өз балансына өткөрүүгө аракет жасаган, бирок жеке ишкер аны калыбына келтирүүгө 3 ай убакыт сураган, бирок оңдоо иштери кечеңдеген. Биз мындай труба кагып, остановканын аялдаманын немелерин коюп, значокторун коюп, ошондо койсок, мына четтеги мына балон-салондорду алат. Анан ошондо аялдама ачык болуп калат десек, ошол өздөрүнүн сунушун айтышты. Биз архитектура менен, ГАИ менен кеңешели, анан сизге айтабыз деди. Ошол эле приказды күтүп турабыз. Тургундарга көйгөй жараткан аялдама бул эле эмес. Учурда шаардагы 30дай жай оңдоп түзөөгө муктаж. Мектеп жанындагылар дүкөнгө, айрымдары тамактануучу жайга айланган. Сымуу кичи шаарчасында да жолдун туш тарабында турган жашоочулар кайсыл жерден маршрут күтүүнү билбей убара. Ушул жерде мурун биз ушул Сымуу городоктун жашоочусубуз. Мына Жаңак базардын алдында иштейт элек. Мына жерде чоң остановка болчу аялдама. Элдер бала чака мектепке, эмнеге базар учарга барганга токтоп отуруп кыла турган. Азыр эми ушул остановка жоголуп кетти. Көп мына жерде кырсыктар болуп атат. Ушул элден, журттан, мэриябыздан суранабыз, ушул жердеги остановканы кайра восстановить кылып берсе. Шаарда аялдамалардын басымдуусу талапка жооп бербейт. Жамырда корголууга үстү ачык, отурууга отургучу жок. Борбордуу көчөдөгү бул аялдамада жеке ишкерге берилип, курулганына 2 жыл болду, бирок дагы эле отургучу орнотула элек. Мен мына 14-мектептин жанында турам. Остановка бар болчу. Фимполдун жанына жабышып турган жерде 14-мектептин тушу. Остановка азыркы учурда билинбейт, жок. Анын ордуна магазин ачылып калыптыр, маркет. Окуучулар машиналарды аралап өтүп, бул коопсуздукка ким жооп берет? Буларга тийиштүү чара көрүлөбү экен? Депутаттардыкы дейт. Азыркы тапта Жалал Абад шаарында 54 аялдама бар. Анын болгону 5-өсү оңдолгон, калганы да оңдоп түзөөгө муктаж. Негизи калаага мындан башка дагы 36 аялдама жетишсиз. Оңдоого муктаж 30-у оңдоого муктаж. Быйылкы 2021 жылдын бюджетине атайын эскиздик долбоорлору даярдалып, 600 000 акча каражаты бөлүнгөн. Азыркы учурда сметалык баш эсептелип жатат коммуналдык чарба департаменти тарабынан. Андан сырткары ушул мэрия ушул остановкаларды кургандан кийин жеке ишкерлер менен дагы иштешип, калган остановкаларды да оңдоого аракет кылабыз. Ижарага берилген аялдамалар өтө арзан берилгени айтылат. Шаардын борбор жактагылары 6000 сомдон берилсе, калганы 1400 сомго бааланган. Ишкерлер аны кымбат баада башка ижарачыларга беришкен. Арасында 90-жылдардан бери колдонуп келе жаткан ишкерлер бар. Андан түшкөн 1 жылдык каражат кала бюджетин 516 000 сомго толуктайт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.